Assalamu alaikum Kırgızstanlıklar. Rossiyada emgek kılıp жүргөндөр, бүтүн дүйнөдө жүргөндөр, борбор азиялыктар жаксыңарбы? Мен Москвадан. Вы приехали. Туугандар, мына көрүп жатасыңар. Кыргызстаныбыз өнүгүп атат. Кара автономия, Кыргыз автономиясынын 100 жылдыгына арналып 100 ишкана ачылды, завод, фабрика деп. Сүйлөштөн максат өлкөбүз өнүгүп атат, Кудай буйрса иммигранттыктан да кутулабыз. Каналыбызга катталып пикириңерди жазгыла. Москвада таксиде жүрөм азыр. Эми Аллага шүгүр дейм, жаман болбойм, жаман эмес, жакшы эле. Көбүрөөк дуа кылайлы, Кыргызстаныбыз өнүксүн, Кыргызстаныбыз күчтүү өлкө болсун, Кыргызстаныбызга күчтүү лидерлер керек. Президентибиз Садыр Жапаровго окшогон, Канчыбек Ташиевге окшогон, олар аз да. Ушундай адамдан бир 30 адам болсо Кыргызстанда, ошол экономиге окшогон Канчыбек Ташиев ошого окшогондордон болсо, ошодо өлкө жакшы өнүгөт да. Болбосо 2 адам, 3 адам бар азыр, олар все равно күчү анча жетпей атат да. Жетип атат, эми все равно аз да. Ошондой адамдан бизге жок дегенде 30 адам болсо, мисалы үчүн 7 область, 7 шаар бар да. Ошолордун мэри, губернаторлары мындай эркекче иштеп берсе, эл үчүн да, жан күйүктүрүп, для камера эмес да, мындай эл үчүн, Кудай үчүн, мамлекет үчүн, дин үчүн иштеп берсе, күчтүү болот да. Сүйлөштөн максат ушул. Бир максат Кыргызстан эли, бардык эл да, Кыргызстан мамлекетибизге кайтып, мына уже көп байлар Кыргызстанда безопасно болгон үчүн мурда кетип калган байлар уже кайтып атат да. Көбүнө мындай билинип турат. Кайтып келип, өлкөнү өнүктүрөлү, өзүбүздүн өлкөбүздө стабильность бар, мамлекет бар, гарантия бар, кайтып атат да. Мисалы үчүн Кыргызстан Средний Азияда дүйнөдө күчтүү өлкө болсо болот да. Эң күчтүү. Эң керектиги бизге эмне? Хадиске кайрылайлык. Если дейт пайгамбарыбыз айткан да, ким дейт кафир өлкө болсо, эми мусулман өлкө эмес, кафир, Китайда, башка Америкада адилеттүүлүү болсо дейт, ошол өлкө күчтүү өлкө болот дейт. Мына Америка дүйнөдө биринчи орунда турат, адилеттүүлүүдө. Ошон үчүн Америка күчтүү бир өлкө да, дүйнөдө эң күчтүү өлкө. Армиясына, экономикасына Алла Таала берди ушуларга да, потому что хадис. Ол мусулман болбосо ham ушундай. Если биз дагы ушундай адилеттүүлүү болуп, семьябызда, көчөдө, ар жерде адилеттүүлүк болсо, Кыргызстан Кудай буйрса күчтүү өнүгөт да. Ошого кайрылат элем, дуа кылайлык, адилеттүү болойлук. Кыргызстаныбыз күчтүү болсун, армиябыз күчтүү болсун. Кудай буйрса бардыгы жакшы болот. Аллага аман болсун.